Рамазан айы, Рамазан орозо ибадаты деп айтсак да болот. Бул албетте Кудай Таала тарабынан буйрулган бир буйрук. Мындайча эң башта бисмиллахир-рахманир-рахим, мээримдүү Аллах Тааланын исминен баштап аятта айтып кетейин. Я юхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. О иман келтирген пенделер, силерге чейинки үммөттөргө башка мусулмандар да мурдагы үммөттөргө парз кылынгандай, силерге дагы Рамазан орозо ибадаты парз кылынды деп айтат да. Рамазан дегеле таң аткандан күн батканга чейинки ар бир мусулмандын балагатка жеткен, акыл эси жайында, ден соолугу жайында болгон мусулмандын Кудай Тааланын ыраазылыгын гана көздөп, жегенден, ичкенден жана үй бүлөлүк карым катнашты жакын болуудан өзүн тыюу деп айтылып келсе дагы, мына ушул Рамазандын негизги бир өзөгүн түзгөн нерсе Рамазан сөзү. Албетте бул баягы ысып турган таш деген бир маанинде алат да Рамазанды. Анын ошон үчүн араб мамлекеттеринде, жарым аралында илгери ушунчалык катуу ысык болгондуктан ошол кээде орозо жай күнүнө туш келип калат. Ошон үчүн мына ушул Рамазан айынын өзгөчөлүгүн дагы мына ошол нерсеге байлаган. Бирок негизинен эле бул пайгамбарыбыз да айткандай, бул Рамазан айы ар бир мусулмандын бир гана ачка калуусу эмес, балким жан дүйнөсүн дагы байытуусу, напсисин тыйып, жакшы нерселерге жанашып, өзүнүн инсандык баалуулуктарын жогору чыгаруучу бир ибадат болуп эсептелинет деп айтат. Ошондуктан орозо ибадатын мен ойлойм ар бир колунан келген мусулман пендеси тотуусу парз болгондон кийин бир гана бул айларда сырттан гана карап көзөмөлдөп гана коюу эмес, балким ичине аралашып, өзү да кармап, өзү дагы ошол жанагы ичиндеги сооптуу иштерге, ооз ачырууларга, түндөгү саарлыктар, тарабий намаздарына садакаларды берип, жардам берүү жетим жесирлерге мына ушуга толук аралашкандыгы албетте ар бир мусулмандын мойнунда милдет деп ойлойм. Кимдерге ушул орозо парз кылынган болуп эсептелет? Түшүндүрүп берип коюңузчу дейт. Орозо ибадаты ар бир мусулман инсанга эң башта балагатка жеткен, эрезеге жеткен деп айтабыз. Аял эркек дебей каралбайт. Андан кийин акыл эси жайында болгон, ден соолугу жайында болгон инсандарга парз кылынат. Албетте бул жерде Кур'ан Керимде Бакара сүрөсүндө айтылгандай, орозо айы кирип келген учурда күбө болсоңор орозо кармагыла, бирок араңардан ким сапарда болсо, ооруп калган болсо, мындай айтканда жүйөлүү себеп болгон болсо, бул оорунун дагы жөн эле баш оору эмес да, мисалы. Анда башка күнгө жылдырып кармап берет дейт кийин казасын. Ал эми кээде мисалы үчүн аял кишилер төрөп балалуу болуп калган болсо, ошол учурда дагы оор боло турган болсо, албетте бул орозо алар үчүн дагы баягы башка күндө кийин калыбына келип өзүнө келгенден кийин кармап берүү милдет болуп эсептелет. Ошон үчүн негизги чоң оор деле көп шарттары жок. Жаш балдарга келе турган болсок, кармаса болобу болбойбу деген учурда баягы 7 жаштан жогору 10 жаштан өтүп калган жаш балдарыбызга акырындап кээ бирки жакшы нерселерди үйрөтүү ар бир атынан милдет эмеспи? Кичинеден көндүрүп кылдыруу дагы мен парз дебеймин, милдеттүү дебеймин, бирок кандайдыр деңгээлде ата-эненин мойнундагы милдет деп ойлойм. Себеби акырындап көндүрбөсө кийин бала кыйналып калышы мүмкүн. Пайгамбардын хадисине ылайык канчалаган нечендеген орозо кармаган инсандар бар дейт. Алардын эртең менен кечке ачка калгандан, суусуз калгандан башка эч кандай пайда таба албай турган абал дейт да. Бул эмне десе, алар себеби орозо кармап олтуруп, кээде урушуп кетет, жинденип кетет, ушагайың айтып коет. Алардын ошол орозодон түшкөн эч кандай сооптуу пайдалар болбой калат дейт. Мен да чакырып кетет элем сабырдуулукка. Себеби пайгамбар айттыр, бул ай сабыр айы дептир. Сабыр айы, сабырдуу болуш керек. Сабырдын болсо анын жазасы бул бейиш деп айтат дейт да. Ошондуктан Алла Тааланын ыраазылыгын көздөсөк, ар бир чечилбеген маселе жок. Чечиле турган маселени ири олтуруп түз кеңешип эле адеп менен, бул маданияттын өзүнүн нугунда чечкенге аракет кылса, мен ойлойм жакшы болот. Уланталы азыр дагы угарманды уксак, саламатсызбы? Кулак сизде, айта бериңиз сурооңузду. Кутматтарыңар менен. Рахмат. Мен конокторго суроо берейин дедим эле, боореки зор ооз бекиткенден кийин шилекей жутууга болобу, оозду суу менен чайкоого болобу? Рахмат. Негизинен шилекейди баягы топ эмес, мындай эле жутуп жүрө берсе боло берет. Эч кандай мунун орозону буза турган жагдайы жок. Андан кийин оозго да суу алып даарат алган учурда демейдеги күндө баягы тамакка келтирип баягы каргара деп коет, ошондой бир кылуу орозодо этият кылынат. Анткени тамакка кетип калышы мүмкүн. Бирок жөн гана ооз көңдөйүнө сууну алып
кайра аны түкүрүп чыгарып коюуга уруксат берилет. Анан дагы бир угарманыбыз мындай суроо коюп атат. Орозодо дейт, орозо кармабагандар кандай ибадаттарды жасаса болот деген. Орозо учурунда орозо кармай албай, белгилүү бир себептер менен кармай албай калган инсандар, оору себеби менен, аксакал болуп баягындай жашы улгайып калгандыктан, мисалы үчүн кээ бирки аялдар мисалы бала төрөп калат же болбосо кээ бир ушундай себептер менен кармай албай калгандар кандай сооптуу иштерди кылса болот дегенде, албетте эгерде Куран окусун, садака берсин, ооз ачырыш керек. Мисалы үчүн ал эми ошол себептүү кармай албай калгандар үчүн дагы фидия деп айтабыз. Күнүнө бир адамды ооз ачыруу шарт болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул деген нерсе эртең мененки кечки тамак ашын бериш керек болот. Фидия деп баягы ооз ачыруу менен жанагы кармабай калган орозосунун дейли ошол оордун баспаса да толук, мисалы үчүн эң азынан ошол соовуна жетсин деген жакшы тилек менен бул ибадатты кылыш керек болот. Орозо учурунда эгерде тамак жасап туруп, мисалы тузу кандай болуп калды экен деп даам көрүп, бул көрүүнүн өзү макрух деп коет, жек көрүлгөн бир көрүнүш. Себеби тамакка кетип калуу, даамынын сызып кетип калуусу коркунучу бар. Аз бир өлчөмдө гана кээ бир учурларда баягы чоң конок чакырып, аз бир өлчөмдө гана тилди тийгизип гана көрүп коюуга балким кээ бирки аалымдарыбыз уруксат берет. Бирок бул дагы абайлап этияттап кылыш керек боло турган бир көрүнүш. Экинчиден, сакал мурутуңуз канаган болсо, алып аткан учурда эч кандай мунун орозого бузулушуна таасири жок. Себеби денеден чыккан нерсе дааратты бузат, ал эми денеге кирген нерсе орозону бузат. Жалпы эрежеси ошондой. Таравих намазы бул эркек кишилерге дагы көбүрөөк, мындайча айтканда сүннөт муаккада, бекемделген сүннөт ибадат. Анан ал мечитте окула турган, же болбосо жамаат менен окула турган бир намаз. Рамазанга гана таандык бир ибадат. Орозо кармадык, келип кечинде агайыбыз айткандай тамакты жедик. Ошол тамакты дагы сиңир үчүн эс алуу бир намаз деп айтат да. Таравихтин мааниси да эс алуу. 20 рекет намазды окуп, хатмы Куранды дегенде, Куранды хатмы кылып, күнүнө 1 парадан, кээ бирлерде 3 парадан ошону бүтүрөт. Ал эми аял кишилер өздөрүнүн үйдө окуймун деген болсо, албетте кошумча ибадат, каршылык жок. Алла кабыл кылсын дейбиз иншалла. Андан кийин жанагы угармандын суроосуна да айта турган маселе боло турган болсо, албетте бул ай өзгөчө бир ай болуп атат. Сооп топтоо айы. Негеринде хадисте пайгамбар айтат дейт, кимде-ким эгерде бул айда көбүрөөк жоомарттуулук кылсын, ооз ачырсын, жакшылыктарды кылсын дейт, мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, бир курма менен болсо дагы, же бир суу менен болсо дагы ооз ачырсын дейт да. Анткени ал адам үчүн эмне сооп десе, бир кулду азат кылган менен барабар сооп, же күнөөлөрүнүн баары кечирилет дейт да. Мунукка мусулман пендеси албетте бул айда баарыбыз күнөөкөр пендебиз, кээде күнөөлөрүбүздүн кечирилишин каалайт экенбиз дагы, анан ооз ачырат экенбиз. Албетте кээ бир бай инсандар ушулай атайын зекеттерин бергенин топтойт экен, садакаларын топтойт экен. Жана фитр садака дегени ар бир жанга бериле турган. Себеби биз орозодо мындайча айтканда кармап аткан орозолорубуздан кемчилдик кетип калат. Кандай кыларыбыздын, ошон үчүн бул нерсени жаап, эме кылуунун жолу дагы ошо фитр садаканы берүү менен ошо кемчиликтерди Кудай Таалам жок кылсын деген жакшы тилек менен садака берет экенбиз. Мен ойлойм бул өзүнчө эле тарбиялык мааниге ээ болгон ар тараптан намаз, таравих намаздары, ооз бекитилип бая жүргөн орозо учуру, саарлыктары, андан сырткары кайрымдуулуктары менен өзүнчө эле мыкты бир ай. Кээде бир инсан жакшы ишти кылган болсо, ал өзү үчүн айтып аткандай, бирок кылбаган инсан дагы кылып аткан инсанга урматсыз көрсөтүүсү тигинин кылып аткан соонун деңгээлинче кээ бир учурларда сооп алып калышы мүмкүн да. Эмнелеринде бир отко сыйган адам болуп бар экенде да баласын урушат экен да. Сен эмнеге Рамазан айында мусулмандар орозо кармап атса, көчөдө жүрүп нан жеп атасың депчи, суу ичип атасың деп. Алардын да аппетитин козгоп атасың деп. Ошол кылган жакшылыгы үчүн Кудай Таалам жанагы ыйман багыштап берген экен дейт да. Демек, бул ушунчалык деңгээлде этика, адеп ахлакка байланыштуу маселе. Бүгүн көчөлөрдө болобу, мейли окуу жайларда болобу, жаш, кары дебестен орозо кармап аткан инсандарга мүмкүн болушунча урматсыз менен мамиле кылганыбыз жакшы болот. Алардын көзүнчө суу ичпейли, алардын көзүнчө тамак жебесе, себеби натыйжада алардын да ичинен бир кичинекей кылт этип эле деп мындай мен деле курсак ачып кетти, жесем жакшы болмок элем, кичине мен ички биримемди ойготуп койду десе, тиги адам күнөөсүн алып калышы мүмкүн.